Айыл Чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Баткен облусунда жетекчилердин биринчи орун басарлары менен жолугушту. Жолугушууда азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу, кылкандуу дан эгиндердин себүү аянттарын көбөйтүү тууралуу сөз болду. Өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында кылкандуу дан эгиндери облус боюнча пландан ашыкча себилген. Ал эми дыйкандарга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор болору айтылды. Күздүктүү айдоо ошо буудайды, кылкандуу дан эгелерди айдоо боюнча Айыл чарба министрлиги тарабы өкмөт тарабынан дотация берилип атат. Ошонун 70% фермерлер төлөйт, 30% мамлекет төлөп берет. Ошону биз тарабынан дагы биздин ошол дыйкандарыбызга үйрөндөр бар, ошо үйрөн берүүгө биздин азыркы учурда возможность бар. Учурда эгилген айдоо аянттарын чегирткелерден арылтуу маселеси да бар. Кылкандуу дан эгиндеринин түшүмдөрү аз болуп калбоосу үчүн зыянкечтерден коргоо аракеттери көрүлүп жатат. Чегиртке деген маселе абдан ушул Баткен областында абдан чоң зыянкеч болуп эсептелет. Ошо зыянкечтерге каршы дагы азыр Баткен районунда, Лейлек районунда иштер жүргүзүлүп атат. Ошол биздин департамент химизация защита растений деген департаменттен ошол адистери иштерди жүргүзүп атат. Биз азыр ошол Баткен районундагы дарылоо иштерин көрөбүз. Аны менен бирге Лейлек районунда да ошол чегирткеге каршы дарылоо иштерин, ошо менен бирге жазык талаачылык иштеринин кандай жолго коюлуп иштер жүргүзүп атканын ошол менин иш сапарымда каралат. Айыл Чарба жаатында алдыңкы көрсөткүчтөргө чыгуу үчүн жетекчилер статистикалык комитеттер менен иштөөсү керек дешет. Анткени жергиликтүү чарба ээлери мурдагыдан алда канча пайдалуу жана кирешелүү тажрыйбаларды колго алышкан. Мындай учурда эсептөө ыкмалары да жаңылануусу зарылдыгы белгиленди. Каныша Яшимова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бул жерде эң эскиси стат комитеттер менен иштешүүдө. Стат комитеттер эски методология менен кетип атат.